Меники катуу бармап калды чын айтканда. Баягы же врачтар алды ушундай катуу бармады билбедим, меникинин катуу бармады. 2 жыл операция болуп жакшы болбой койду. Же Германия, же Турцияга барыш керек болуп калды. Кыргызстандагы жарасы көп медицина жаатында көйгөйлөр көп тараптуу болуп чогулуп олтуруп, жарылчу мезгилине жетип калганынан жакында бир болгон окуя кабар бергенсиде. Белгилүү хирург канча адамдын өмүрүн өлүмдүн колунан сууруп чыккан Рахатбек Оморов өзү ооруп калды. Бир тууганым бар, турбаш дейт, кеттик деген бар. Айтылуу хирургдун абалы өтө оор болуп, мындай учурда ажал акмалап калаары. Бизде операция жасалат, бирок көп учурда аягы жаман болоору Кыргыздын кыйын хирургун кыйла ойго салды. Ары ойлонуп, бери ойлонуп, ошондо Оморов Анкараны көздөй аттанат. Ал жакта Кыргыздан чыккан бир кыйын хирург Эркин Орозакунов деген бар деп угуп, баарлашып көрүүгө барат. Араң жеттим ошем. Бул жерде 2 операция көтөргөндөн кийин деле кыйын болуп эметип калдым. Барсам Эркин менен сүйлөшүп алдык ага жерем. Ал келиңиз деди. Чөтө ишенич пайда болуп калды. Рахатбек Оморов Эркиндин кыймыл аракети, оорулууга апкот учурунда кылган мамилесинен эле баш сөөгү, жоон териси менен өз ишине берилген кесипкөй экенине ынанды. Анын үстүнө Эркиндин айтканын эки кылбай, жанында чебелектеп жүргөндөрүнүн мамилесин көрүп, аброю бийик адис экен деп жыйынтык чыгарды. Ошо барып эле 1-2 күндө эле мен ага ишенип калдым да, бул жерге жетишкен экен. Эмне дегенде эртең менен келип апкот жасаганда баягы өзүнүн эмелери менен келет. То есть мен ойлодум, ушуга жетип калган экен. Артында бир топ жаш окуучулар жүрөт. Анан профессорлорду мага алып келип атты. Алардын баары любой профессорду айтса, любой профессор чуркап келип атты. То есть анын авторитети бар экен деп калдым. То есть аякта профессорлор өзүнчө экен, бир ак үйдө болуп жашашат экен, өзүнчө бир здание, аяга кире албайт дейт киши. Анын любойуну айткылса, любой келип мени көрүп эметип атышты. Рахатбек Оморов кыраакылык менен Эркинге байкоо салып, терең ишеним пайда болуп, өзүн жаш адистин колуна тапшырат. Операцияны мен жасайм дедим, жаза дедим. Мен ишенич пайда болду да, мен каякта жаза. Ага жер билдим, что ал уже жанагы боорду алмаштырып пересадка печени деп атпайбы. То есть это эң достижение да хирургияда, уйку бести, почкалар жасап калыптыр да. Ошо мен жатканда, ушу бир мен жатып чыккыча эле 2 пересадка печень жазат ошол жерден. Мен кеткичечи ошол жерден. Значит, барлык жагынан жетишкен экенин билип калмадым. Операция кылам деди. Жазады. 4,5 саат жазады го мен. Но операция буюрса удачный болду. Кыргызстандагы кыйынмын деген доктурлар жасаган 2 операциядан айыга албаган Илимпозго ийгиликтүү операция жасаган Эркин Орозакунов учурунда урунуп беринип, иштесем деген аракети күч болуп, бирок орношоюн деп ордун таба албай Туркияга кеткен. Мен баягы Кыргызстандан жан келгенде ойлочумун, ушу түрктөр мага операция жасаганга мүмкүнчүлүк береби депчи. Кандай деле болгон жок. Эч качан мен өзүмдү иностранецте көргөн жокмун. Чогуу келген балдар да ушундай болчу. 25 миңдей операциядан эч ким мага бул күнүгө чейин сен иностранецсиң, сага жасаган болбойт деп эч качан бир да жолуккан жокмун мен. Түрк туугандар зээндүү, аракети көп. Эмгекчил Эркинди шак эле байкап, келечектүү адис болооруна ишеништи. Талыкпас эмгек акыры келип үзүрүн берди. Yok. Tutulaması gerekiyor. Tamam, bir tane
Şuna menaj olduğunu öğrenmek için. Kısa sürecek. Men bir girgenim operatsiyalar где-то 8-10 operatsiya. 5'ten көп operatsiya берем да каждый день. Общая хирургия менен связанный болгон бүткүл операциялар өтөм. Рактарга кирем. Мен бияктын хирургиясына мындай бардыгына карайт да, маммологияга карайт, эндокринологияга карайт, трансплантацияга карайбыз, онкологияга карайбыз, сосудистая хирургияга карайбыз. Анан жана все связанное немеде, желудок менен, кишечник, толстая кишка менен, проктология менен, то есть Орозакунов азыр Туркияда Азиянын ар тарабынан келген оорулууларга оор деген операциялардан баарын жасайт. Азербайжандан келгендер болуп атат, Казакстандан, Кыргызстандан келип атышат, бияка больной бар. Россиядан келет, Кипрдан келишет. Себеп билбейм, урушат болуш керек, бияк жакшы деп. Туркияда бизчилеп билими бар жаштарды жакындатпай, жашы өтүп калганына карабастан кара курсактын айынан акчаны аңдып, ар бир операция столун өздүк кылып алган профессорлор жок. Улан жашы өйдөлөгөн сайын артынан ак халат жандарды даярдоо кадимки милдетке айланган. Мен менен чогуу 6 ординатор иштейт. Анан каждый месяц 20 студент келет, интернатурада жана 6-курс студенттери. Анан отделение медсестралары бар, операционный медсестралары бар, персонал бар, тек персоналдар. Акча менен эл ишенген доктурга айлануу такыр мүмкүн эмес. Анын артында канча бир уйкусуз түндөр, оорулум сакаябы деген бушайман күндөр, анан тыным албаган эмгек экенин эркин өзү айтып олтурду. Бул хирург болуш үчүн эми бул специальность жакшы болуш керек. Жакшы көрсөңүз анан зарплатаңыз аз болсо да эчтекеге карабай иштейсиз. Хобби сыяктуу болуп калат да. Ошо хирургияны аябай жакшы көргөн үчүн хирургияны эмес, мындай операция кыласыз. Эртеси күнү больной күлүп турса, жакшы болуп сизге рахматын айтып турса, бул менче аябай кишинин бактылуу болгон нерсе болуш керек деп ойлойм. Азыр эркин Анкарадагы абройлуу доктурлардын катарында. 10 жылдан бери талыкпай иштеп 25 миңден ашуун операцияны жасады. Мээден бөлөк бардык жаатта операцияларды, анын ичинде хирургиянын туу чокусу деп эсептелинген орган алмаштырууну аябай жакшы өздөштүргөн. Бирок мекениндеги медицинанын акыбалы көкүрөгүн оорутуп келет. Кыргызстандагы медицинаны өнүктүрүш керек негизи. Мен бул жакта айта турганым, Кыргызстанда да медицина өнүкпөй турат, начар. Еще профилактика деген эчтеке жок. Мага келген больнойлордун көбүнүн гепатит С деген вирус менен зараженный болуп келишет. Булардын баарынын причинасы ошо Кыргызстанда дарылап атканда, через кровь жугузуп алышканда, ошолорду эми Кыргызстандагы медицинанын абалын айтсак болот. Өз учурунда байкап, такшалтып таланттарды таптап чыга турчу медицина мектеби сайыз кыйраганы менен кошо кыйрап, кыргыз медицинасы мертинип турат деп адистер кан какшашат. Биздин мугалимдердин негизи деңгээли жогору. Жогорунун себеби да бар да. Убагында бул жерге эң бир күчтүү дүйнөлүк деңгээлдеги биздин агайлар келген согуш убагында. Кыргыз медицинасынын өйдө көтөрүлүүсүнө булар чоң салым кошушканда, биз ошонун инерциясы менен келатабыз да. Эми ошол жок болуп баратпайбы, билесизби? Кескенсе бизде эчтеке жок болуп атат. Инструмент да жетпейт, тиги жетпейт. Эски аппаратура менен Союздагы эски аппараттар менен иштеп атабыз. Ошонун кроваттары эмгиче жүрөт ошолор менен. Эзли ал убактагылар калбаса, эмне деп айтарын билбейм азыр. Азыр ошондой кыйын абалдабыз.
Азыркы күндө кыргыз медицинасын өстүрө турчу өзүбүздүн адистерибиз азайып, алдыңкы дегендердин баары алыска кетип, анысы аз келгенсип жаңы жабдуулардын аздыгы жаман эле көрүнүш деп медицина жаатындагы билермандар моюнга алат. Адам денесиндеги кан алмашуунун шыпасы кандай болсо, дарыгерлик кесип дагы зирек жаштар менен толукталып алмашууга муктаж. Достойный, мисалы үчүн келаткан жаш кадрларды биз алдыга жылдырбоого аракет жасайбыз да. Билесизби? Ушундай бар да. Ошондуктан мына баягы өзүн ишенген, жакшынакай билимдүү, аз болсо да ошол мына биздин кадрлар, кыргыз жигиттери, кыздары байкайт да, көрүнүп турбайбы күндөлүк эмеде эле. Анын көпчүлүгү ошол негизде да мисалы үчүн чет өлкөгө кетип калып атышат да. Мен билгенден биздин бүтүрүүчүлөр Америка түндүгү эмес түштүгүндө дагы, Африкада дагы, Австралияда дагы, Европанын бери коюланын, Россия, Казакстанды айтпаганда ошол бардык жерде иштеп жүрүшөт. Мыктыларыбыз мекенини кесипкөйлүгүн көрсөтө албай, башка өлкөлөрдө орун таап иштеп жатышат. А бирок бул жакта жүргөн жаштардын билим деңгээли талаптагыдай эмес экендигин айдан ачык деп да айтылып жүрөт. Пара берип, окуп, ошол дипломго жеткен эме мына бир поток келбеди, экинчи поток келип атпайбы азыр. Ошол даяр эмес, баягы акча менен бүткөн, мисалы үчүн тиги врачтар. Биз ошону сезип атабыз да биз. Эптеген билим, эски система, СССРден калып эскилиги жеткен операция куралдары. Азыркы кыргыз медицинасынын абалы ушул. Кыргызстандын состояниясы начар экен. Өзүм кыргыз болгон үчүн ушуга аябай жаман болуп атам. Биз мурун биякта жүргөндө, мен окуп жүргөндө өзүм медакадемияны бүткөм. Биз айтчубуз да, биз аябай жакшыбыз. У нас такие уникальные хирурги, биз баардык операцияны жасай беребиз дечүбүз да. Азыр андай эмес экен. На самом деле, бир 30-40 жыл же 50 жыл артта калып калыптырбыз. Я имею в виду в плане медицины. Есть хорошие, способные хирурги, но для этого условия создавать керек да. Туркияда түркүн операцияларды жасаган Эркин Орозакунов окуп билгендерин келип кыргыз жеринде да көрсөтө алды. Кыргыз медицина тарыхында жаңы барак ачып, биринчи жолу Кыргызстанда опурталдуу деген орган алмаштыруу операциясын жасады. 24 KG, Клуб KG, Акипресс, Ор, Кабар KG, K-News KG сайттары 2012 жыл 19 июль Кыргызстанда биринчи жолу болгон бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү өттү. Операция жасаган хирург Эркин Орозакунов жашы болгону 35-те. 2001 жылы мен Туркияга кеткенмин. Ал жакта 1 жылдан кийин эле практикага өтөй баштагам. Орган алмаштырууну 2004 жылдан баштадым. Ушул убакка чейин 70тен ашык бөйрөккө трансплантация жасадым. Акырыстанда айта турган болсок, шарттар өтө жакшы эмес, баары эски, көптөн бери ремонт жасалган эмес, көп эле нерсе жетишпейт. Ошого карабай операция ийгиликтүү болду, дейт Эркин Орозакунов. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы жүрөк хирургиясы жана орган алмаштыруу илими изилдөө институтунун башчысы Талгат Осмонов бул операция Кыргызстандагы эң уникалдуу экенине басым жасоо менен бирге төмөндөгүлөргө токтолду. Биздин врачтар 99% бул операцияга даяр болгону менен саламаттыкты сактоо министрлиги сырттан келген доктурлар менен чогуу жасоону сунуштады. А биз болсо өзүбүздүн эле мекендешибиз Туркиядагы Эркин Орозакуновду биздин хирургдар менен чогуу операцияны жасоо үчүн чакырууну суратты. Педиатр Бишкек шаары. Накта тубаса таланты бар. Ийгиликтер жана жетишкендиктерди каалайм сизге. Ушундай жаш таланттарыбыз болсо ишенем. Өнүгөбүз. Кудай берсе, ошол күндөрдү да көрөбүз. Жумгал Ош шаарынан өнүгүп өсө берсин. Бияка келсе бат эле бузуп коюшат. Айсел Каракол шаарынан. Рахмат Эркин. Кеч болсо да орган алмаштырып, кыргыздар үчүн күйүп, кыйын экендигине карабай, алыстан келе операция жасап бергендигинин өзү чоң эрдик. Биздин дагы врачтар да ушундай кесипкөй болсо гана, менмин деген профессорлор деле ушул операцияны эрте эле жасаганды өздөштүрсө, азыркы күндөгү айла таппай гемодиализ күтүп аткандар аман калмак белек. Сага көптөн көп рахмат. Бар бол, өзүң да ден соолукта бол. Мындай ойлоп көрсөңүз, 2012 жылдабыз. Дүйнөдө бул 60-жылдар эле башталган операция.
62-70 жылынан кийин анан биринчи жолу жасалып атат Кыргызстанда. Бул менимче мурдатан эле жасалыш керек болгон операциялардан бири болчу. Алгачкылардан болуп Кыргызстанда орган алмаштырган Орозакунов оорулуунун абалын алдын ала интернет аркылуу аныктаган. Анан келип апасынан баласына ийгиликтүү операция менен бөйрөк алмаштырды. Эркин байкаган кызык нерсе, көп учурда баласынын өмүрү кооптуу болуп турганда так ушул энелер гана донор болушат. Апасы балага жакын болгон үчүнбү, же өзү төрөлүгү үчүнбү? Дүйнөдө да ушундай эбес, Турцияда да мисалы папасы да бар, мамасы да бар, кээ бир случай бар. Папасыныкы да соответствует, но основном мамалары, апалары. Мамасын дагы почканы алдык. Андан кийин ошол перфузияда козуш атайын лекарство менен жууп, почканы кандай калбасын деп мурдатып, андан кийин ошол балага келип, ошол почканын артериясы менен венасын, почечная артерия венаны, подвздошная артерия венага, анастомоз деп коз, ошону бири-бирине тиктик. Ошо ойгонор баласын карап баштады, балам кандай деп сурады. Ошо мамасы все время барган сайын эле балам кандай деп башка комнатага жатты. Постоянно баласын сурапты. Баламыз жакшы эле мочевыделение болуп атат дегенде аябай сүйүнүп атат. Бирок билимдүү хирургду биздин ооруканалар ойго салды. Мен бияктагы операционныйларды көрүп аябай таң калдым. 21-чи кылымда ушундай операционныйлар дагы эле бар экен депчи. Ал дагы институт трансплантации кардиохирургии столицадагы эң эле жакшы деген операционный ушундай болсо, жана районный центрдagi операционныйлардын дуруму кандай болгонун билбейм. Кыргызстанда ушул хирургдар ушул условияларда кантип операция жасап атышат? Молодцы, эгер осложнение, летальный исходдор аз болсо, ошону билбейм да. Эгер ушундай летальный исходдор аз болсо, молодцы дейм да. Саламаттыкты сактоо тармагында жыл сайын реформа болумуш этет. Казынанын кампайган бөлүгүн кактап кеткен реформалардын жыйынтыгы ушулбу же өнүккөн өлкөдө иштеген адис үчүн биздин шарттар шаyoогандай көрүндүбү? Бул суроо ачык бойдон калат. Чыны менен азыркы медицинадагы чындык ушул. Бир да реформа аягына чыккан жок да. Ошо миллиондогон акчалар, мына бул чоң миллиондогон акчалар бекер кетпедиби барысы? Эчтеке өзгөргөн жок. Баякы эле ойдон отурабыз, эчтеке өзгөргөн жок. Келбеген себеби бияктаки условия жок да. Менин өзүмдүн хирургиядагы способностьтарын көрсөтүшүм. Эркинин Туркияга кеткендигинин дагы бир чоң себеби бар. Түрктөр тыңчыккандарын тытынып атып такшалтып, жаштарын баш көтөртпөй ишке салып көзүн көндүрүп колун кыныктырат. Бизде бир нече жылдар билим алган жаштарга карт бөйрөлөр жөнөкөй операция жасаганга да мүмкүнчүлүк бербейт. Турцияда Рахат агай барып кетти, ошо көрдү. Профессорлор редко операция кылышат, редко. Они в свое время делали. Они дают да, ординаторларга берет. Ординатора 5 жыл болот, 5 жылдын ичинде хирургияда эмне операция болсо баардыгын жасап чыгасыз. Баардыгын. А биздин биякта жүргөн балдар менен сүйлөшкөндө, бияктагы ординатор балдар менен 2 жылда аппендицитен башка эчтеке жасашпайт экен. Может быть, грыжа жасашат. Калган бүт профессорлор жасайт экен, акча ошондой. Көрүнүктүү хирургдар бул турмушта жашай албай калбадыбы? Зарабат этиш керек да, жашоо үчүн. Анан акчаны кайдан табат? Мисалы үчүн хирургдар деле айтып коеюн. Анан көп операция жасаса көп акча болот. Анан ким анан берет анан? Алар власть бар, мисалы үчүн ар бир больницада. То есть ал руководитель отделения, же болбосо больницанын жетекчиси. Жаш бала жөнүндө ойлобой калбады алар. Жашы бир топко барып, илимдеги эң чоң даражага жетип калганына карабай, кара курсактын айынан катачылыкка жол берип аткан айрым бир халатчандар үчүн азыркы медицина анык бизнеске айлангандай. Медицинадагы чоң жара ушул экендигин катуу ооруганда карайлап кайра өзүн операция жасаганга жарамдуу хирург таппаган Рахатбек Уморов да жакшы эле байкады.
жанагы тияктагылардай үйрөтүшүбүз керек экен. Басып жатып албай, өзүбүздү менледебей, баарын эметип кадрларды өстүрүшүбүз керек экен. Кадрларды, жаштарга жол беришибиз керек экен. Айтып келсе, ар бир тармакта азыр мындай көйгөйлүү көрүнүштөр көп. Бирок адам өмүрү менен байланышкан медицинада талап таштан каттуу. Өнүгүүдөн артта калуу өлүмдүн санын көбөйтөт. Биз клятву Гиппократа беребиз да. Ошого жараша жазаш керек, ошого жараша дарылаш керек деп ойлойм. Эми врач деген кесипти тандап алсам, экинчи планда болуш керек деп ойлойм акча. Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией и Панакеей, и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство. Чисто и непорочно буду проводить я свою жизнь и свое искусство. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного. Чтобы при лечении, а также и без лечения, я не увидел или не услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве, и слава у всех на вечные времена, приступающему же и дающему ложную клятву, да будет обратное этому. Окуш керек, врач постоянно окуш керек. Алгашкы специалисттардын айырмасы ушул. Мисалы үчүн Западта, башка дүйнө жүзүнө каждый день жаңы нерселер чыгып атат. Мисалы үчүн 10 жыл мурун ошол операцияны жасап атсаңыз, уже жок ал операция. Ал уже дүйнө жүзүнө жасалбай калат. К сожалению, Кыргызстан ошол 10 жыл, 20 жыл мурун, 30 жыл мурун эмне калып калыптыр. Хирургиянын бир негизги мисалы үчүн требованиясы ошо талыкпай эмгектенүү, күнү түнү уктап жатып албай, күнү түнү эмгектенип, күнү түнү эмгектеген эми бул көп көлөмдүү нерсе, ал күндө окушум керек. А бирок бизде азыр окуйм дегендер аз. Акчанын баары туура эмес жакка айдап, алдым жуттум өткөн заман. Кыргызстанда да көлүк болуп жүрөм, көп эле байлар бар. Азыр Кыргызстанда союлуп калат, самый бедный, ал көбүрөөк, Кыргызстанда аябай бедный кишилер көп. Ана бирок өлкөдө слой богатых болуп калат. Ошол байлар азырынча менде кууп жүргөндөй эле базарларга ошо вкладывать этет, же инвестициялар, башка недвижимостьтарга вкладывать этет. Менче ушу медицинага деле неме вкладывать этсе аябай көп акча табышат. Мен ошолорду чакырып кетет элем. Почему ошондон деньги зарабатывать ете алат? Бул мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдүн баарында ушундай. Катын алат, базар салат, аял алат. Бир тыйын бияка берейин деген эмес жок. Алар жаман жмот болот экен алар. Бирге помощь жасабайт, эч кандай жасабайт. Берейин, ошо байлыктар келип, бизге деле бирдеме берип койбой, мисалы. Байып алып, миллионду осал, багыр Кудай тааламда айтат экен, тойбойт деген ошо, мисалы. Тойбойт турбайбы? Мисалы 5 миллиард болсо, 10 миллиард кылам деп ошентип эле жүрө берет экен, жеткизем деп эле ошо. А элдик мындай балдар жок. Ушундай өнүгүп, өзүбүздөн чыккан дарыгерлер өңгөлөрдүн дартына даба болуп жатканы өкүнүчтүү го. Каерде жүрсө да кыргызга канткенде жардамым тиет деп жанды албастаган жаш адис өлкөсүнө кайтып келсе канча бир адамды ажалдан алып калар беле. Кыргызстандыктар ойлойсуң, просто кыргыз Турцияны көрүп, түрктөрдү көргөндө ушунча ичимиз ооруйт. Кыргызстанда болсо ушундай медицина ушунча өнүксө деп ойлойбуз. Буюрса Кыргызстанда да өнүгөт деп ойлойм.
ошо өнүгүш үчүн биз өзүбүздүн салымыбызды кошобуз. Эркинди уважать этет экен. Посольствонун баары ошо эркинге кайрылат экен. Биздин посольствонун баары ошо эркин аркылуу бүтүрүшүп атат экен. Бирдеме болсун дарылап эле ошонун баарын эметип жүрөт экен. Анан сабак да берет экен. Эң айта турганы 10 жылдан бери бул мындайча айтканда бекер эле иштеп жүргөн, то есть биз акча албай эле иштеп жүргөн экен да. То есть ушу хирургиянын баягы эмелерин азысын үйрөнөм деп ушу өзүн берилип алган экен. Күнүгө 6-7-8 операция жасайт экен, күнүгө жасайт экен. Бул клиникасынан тиги клиникасына барып ошондо эртең менен барып кечке жүрөт экен, таң аткача эле жүрүп эле ошентип эле жүрүп эле тынбайт экен ошондо.